Орусиядагы биздин мекендештерге болгон мамилени дагы көрдүңүздөр. Ализа Карпбековна, кече жөн эле мындай такси айдаган, ашпозчу болуп иштеген биздин мекендештерибиз Мончодо жөн эле барып эс алып аткан жеринен суроо сопкуту жога жөн эле омон менен жанагы дружниктер келип, жапайычылыкча, зөөкүрлөрчө сабап биздин жарандарды көрмөлөтүп ошол жерде кордоду. Мына азаттыкка чыккан биздин жарандардын интервьюларын да окуп чыктым азыр мен. Жанагындай ачуу калемпирлерди жарым килограмм жедирди дейт. Жөн эле. Эмнеге десе, силер бизге жакпайсыңар деп. Эмне бул стратегиялык өнөктөш, союздашпыз деп Евразияда отурабыз, биздин жарандарды аябай мындай жапайыларча кордоп атпайбы? Эмне миграция боюнча эмне министр сүйлөштү, ким эмне реакция кылды? Мен Тышкы иштер министрлигинин эмесин окудум, жанагы реакциясын. Андай болбойт да, андай кылбагыла да силер. Чакырбайсыңарбы элчини? Нотаны карматпайсыңар колуна. Эмне үчүн биздин жарандарды мына ушундай кылат? Сиз айтып атасыз, 70 Орусиядагы биздин 70 000 мигрантыбыз ошондой кордогон жок, кайтып келгени жакшы. Мына ушул жерде иштесин. Ошентип коруп алып, мына ошентип жанагындай жерде тамекилердин баарын бырчалап жанагы оозуна жедирип атат биздин мигранттардычы. Мынчалык элибизди мындай тентиткенибиз аз келгенсиз, мындай кордолсо, унчукпай тымпыйып отурганыбыз болбойт да. Тышкы иштер министрлигинин реакциясын көрдүм мен. Ушундай болду, маалымат берип койдум. Ал маалыматты элдин баары билет. Ошентип коруп алып, ошентип Орусияда жүргөндөн көрө өзүнүн мекенибизге кайтарганыбыз жакшы. Анан Тышкы иштер министрлиги мына элчини мына бүгүндөн калбай Орусиянын элчисин чакыргыла силер. Чакырып нота карматыш керек. Бул эмне деген мамиле биздин жарандарыбызга Орусиядагы? Кордоп атпайбы мисалы? Миграция министрлигинен бир реакция көргөн жок. Министр эмне үчүн билдирүү таратпайт ушуга чейин? Эмне үчүн Орусиянын министрине чалып айтпайт мисалы? Сакалдарын кыркып атат ошол жерде. Мына менде бир 50ден ашык видео жөнөтүштү. Бүт ошол жерде ишкер балдарчы. Спорт залда кыргыз ишкер ачкан спорт залга кирип алып, уруп ошол жерде. Биздин жарандарыбыздын кабыргасы сынып, ийектери сынган жарандарыбыз бар. Арыз жазбай коркуп отурушат, мына сүйлөсөк, ыйлап атышат. Арыз жазсак бизди ушинтет деп. Эмгек социалдык коргоо министри, Тышкы иштер министри эмне кылып отурасыңар, мен билбейм. Эмнеден коркосуңар? Жообун бериш керек аларга. Эмне эгемендүү өлкөбүз биз. Анчалык мындай мамиле болбойт. Мына жерде ошондуктан бүгүндөн эгер кеч калсаңар билбейм, бул министрлердин бардыгынын анда кызмат ордун карашыбыз керек биз. Андай министрдин эмне кереги бар бизге папке көтөрүп жөн эле жүрө берген министрлердин. Тең ата сүйлөшпөйсүңөр барып. Бул бир эле Москва шаарында эмес, башка шаарларда да ушундай терс көрүштөр болуп атат. Бирок ошо эмнегедир сиз айткандай, Тышкы иштер министрлиги, эмгек камсыздоо министрлиги да бул ишти толук менен алып барыш керек. Келишимдер бар бизде. Евразия союзда жүрөбүз биз баарыбыз. Туурабы? Баарыбыз ошол жерге киргенбиз. Бирок эч кандай мындай биздин жарандардын укуктарын коргой турган маселелерди көтөргөнгө мындай болбой атат да. Орозо убагында ушу Новосибирск шаарында ошондой эле тамак ичип аткан жерден биздин жарандарды кармап, абдан сабап, бүт документтерин айырып, ушундай бир тез мамиле болду да. Бул маселени сөзсүз түрдө көтөрүш керек. Сөзсүз түрдө бул маселени чечиш керек деп ойлойм. Себеби деген биздин эң биринчи биздин жарандарыбыз ошо Россияда жүргөндөр. Мына Тышкы иштер министринин өкүлү ким бар? Бул жакта консулдук департамент. Сиз азыр дагы бир нерсени баса белгилеп кетпеди. Биздин кечеги жарандарды банядан алып чыгып, аз келгенсип алып барып туруп, бул факт менен турат, видеолор менде да турат. Ал жерде моментально кредит алса болот экен телефондон. Алып туруп 5000 сомдон, 10.000 сомдон бир болбогон жок факт менен эме төлөттүр, штраф төлөттүр. Ал жерде омондор эмес экен, мына киргендер. Алар көчөдө жүргөн жанагы дружниктер экен да. Жөн жерден кирип туруп эле чайхананы аз келгенси баня эмес, несколько чайхананы басып, балдарды ушундай. Силер азыр мына жанарыбызга туура айтты. Иштей албаган Тышкы иштер министрлиги бул жерде папке көтөрүүнүн кереги жок. Эл менен элдин арасында мамилени, мына маселени жерине чечиш керек. Биз жактан, ал жактан, посолдордон, элчилерден бирөө барыптыр, жөн эле сурап койгону келдик деп, эки сөз айтып, аны барды кылат да. Силер бүгүнтөн калбай, тиги биздин элчини чакырыңыз, бир
бир мындай бир мамиле болуш керек элге, жарандарга. Бул жерде коркото турган эч нерсе жок. Коргой албасак, башка маселе болуш керек.